мүмкүн. Же ириң деген маалында обязательно врачка кайрылыңыздар. Кандай белгилери, биринчи белгилери? Өтө курч болуп келет бул оору. Дене табы көтөрүлүп, шилекей жута албай, жылына көп жолу ооруп калат. Аны биз хронический танзилит деп коебуз. Муздак суу ичкен эмелер кээ бирки адамдарда иммунитети турактуу болот. Достор, саламатсызбы? Бүгүн биздин подкастта тамактын оорусу жөнүндө айтып беребиз. Ар бирибиз эле ангина, танзилит же болбосо мындай жалпы айтканда тамак оору менен оорусак керек. Же болбосо балдар ооруйт, өзгөчө ушу жай убагында көп кездешет ушул оорулар. Танзилит же тамак оору. Ошон үчүн лор врачка көбүнчөсү кайрылат. Бүгүн сиздердин суроо боюнча биз лор дарыгерин студиябызга чакырдык. Саламатсызбы, Дилмурат мырза. Дилмурат мырза мурда да келгенсиз. Сиз гайморит жөнүндө айтып бергенсиз, аябай жакшы. Бүгүн болсо ушул суроолор боюнча танзилит же ангина, фарингит дегиле тамагым ооруп калды деп кайрылышат сизге? Же кандайча кайрылышат? Ушулар жөнүндө айтып бересизби? Саламатсызбы Жапар эже, саламатсыздарбы кыргыз элим, достор. Бүгүн биз ошол тамак оорулары жөнүндө информация берели деп келдик. Бул ангина негизи аныктамасы инфекциялык оорулар аркылуу пайда болгон Оору. Таңдай безинин сезгенүүсү. Таңдай безинин сезгенүүсү. Көбүнчө булар жаш балдар көбүрөөк ооруйт чоңдорго караганда. Ушул эми түрлөрү кандай? Көбү баары эле бириктирип тамак оору деп коет. Ошонун ичине кандай оорулар кирет тамак оору болгондо? Ангина, ушу көбүнчөсү эле ангина деп айтат. Ал чын эле ангинабы же кандай? Түрлөрү турактуу болот жана өнөкөттүү экиге бөлүнүп кетет. Андан сырт вирустуу оорулар менен көбүнчө инфекциялык оорулар менен пайда болот. Инфекциялык оорулар дифтерия, мононуклеоз, кор дагы аябай көп түрлөрү бар. Ошол инфекциялар болгондо негизги источниги бул бета-гемолитический стрептокок группа А деген инфекция болот, бактерия. Же биз көп угабыз, стрептокок, стафилококк деп көбүнчө ушу ангинаны демек стрептокок инфекциясы козгойт экен. Ал кайдан жугат? Себептерин айтып кетсеңиз. Себептерин көбүнчө адам үшүкчөн болгондо, үшүп калганда же болбосо муздак суу ичип алганда же болбосо чаң аба булганганда учурунда көп кездешет тамак оорулары. Азыр мына сиз үшүкчөн болгондо дедиңиз. Азыр күн ысып атат, канча градуска жетип атат? 30-40 градуска жетип, 35-40ка жетип атат. Ушул кезде ушу тамак оорунун көп кездешип атат да. Кички балдарбы, чоңдорбу? Сиз көбүнчө кимдерди кабыл аласыз? Кичинелерди, чоң кишилерди? Же аралаш эле кабыл ала бересизби? Аралаш эле келип атат. Аралаш эле. Ысык болгондуктан себептен барып муздак суу ичип алат же кондиционердин астында көп туруп калат, үшүп калат бала. Ошондуктан тамагы ооруп калат. Айырмасын айтып бере аласызбы? Кандай мына бар эле ангина дейт, ушул ангинабы же вирусный инфекциябы? Айырмасы бул жерде тамакка карайбыз биз. Вирусный болгондо тамак кызарып калат. Кызарып калат. Бактериалдуу туру болсо тамакка караганда ириң барбы пайда болуп калат. Ириңдеп кетет. Бул ириң бактерия. Вирусный туру болсо тамак кызарып калат. На фоне ОРВИ келет көбүнчө. Сасык туmoодон кийин деле пайда болушу мүмкүн көбүнчө.
Көбүнчө ушу бактериялык түрү жолугабы же вирустук жолугабы? Көбүнчө вирустун түрү көп жолугат. Вирус түрүнө жакшы лечение кылбаса, бактериялык түрүгө өтүп кетет. Сиз эми өзүңүз түшүндүңүз, эмне үчүн мен ушуга такып сурап атканымды? Вирустукпу же бактериялыкпы депчи. Ошо баягы дарыланганга келгенде эле баары бирдей эле билбей туруп эле аптекага барып антибиотиктерди ала берет эмеспи? Ошону айтып бересизби өзүңүз? Кандайча туура дарыланыш керек? Эмнеге? Аны билиш үчүн доктурга келиш керек. Ошол жөнүндө айтып бересизби? Туура суроо болду. Тамак ооруган маалда барак алып аптекеге барып антибиотик алып ичпеш керек негизи. Биз деле тамагына карап көп антибиотик назначение бере бербейбиз. Дары жазып бере бербейбиз антибиотикти. Себеби дегенде бул жерде түрүн аныкташ керек. Тамакты караш керек. Тамак кызарып калган болсо, вирустун түрү болот. Анда антибиотик назначение кереги жок. Антибиотик алыш кереги жок дары. Себеби дегенде антибиотик көп колдонбош керек. Ашказанга зыяны бар. Ошондуктан назначение көп бербейбиз. Мындай эле суюкту көбүрөөк ичип, ошентип жеңип кетсе болот аны. Бул вирусный инфекцияда, Анестетиктерди колдонуп, антисептиктерди колдонуп. Бактериялуу түрү болсо, негизи антибиотик алыш керек. Эмесем залал тийип калышы мүмкүн. Осложнениялары бар. Түшүнүктүү. Демек, сиздин азыр айтканыңызды дайыр жолу кайталап койсок жакшы болот деп ойлойм. Вирустук инфекцияда алар болсо көбүрөөк колдонот, көбүрөөк кездешет. Көбүрөөк кездешет. Мисалы, бир жылда 5-6 жолу оорушу мүмкүн, иммунитети аябай төмөн болсо андан да көп ооруйт. Ал эми бактериялык болсо азыраак кездешет. Бактерия болгондо ангина көбүнчө деп коюлат, диагноз коюлат. Ошон үчүн биздин көрөрмандарга биз түшүндүрүшүбүз керек экен да, башаламан антибиотик колдонгонго болбойт деп. Бул эми антибиотик эң акыркы убакытта эле колдонуш керек, показания мененчи. Анткени ошол антибиотик иче берсе кийин ага да тоготпой калат, ошол. Ооба. Турактуу болуп калат. Турактуу болуп калат. Эми ошо Дилмурат мырза айтып бере аласызбы, кандайча ушул ооруларды алдын алуу керек? Мына өзгөчө азыр жай маалында көпчүлүк өзгөчө апалары сизге ушул суроо менен кайрылат. Алдын алуу бул жерде көбүнчө чаң аба булганганда көп кездешет. Алдын алуу биринчиден маска тагып жүрүш керек, лишний чаң тамакка отурбаш керек. Андан кийин жылуу кийинип жүрүш керек кыш мезгилинде. Азыр жайында, жайкы мезгилде айтып бересизби? Жай мезгилинде муздак суу ичпеш керек. Муздак суу ичип алганда эле көптөр келип ушундай кайрылып атат. Муздак суу ичип алдым, тамагым ооруп калды деп. Мисалы, айылда сиз өзүңүз айылда чоңойдуңуз беле? Тиги водопроводдон алып эле же ушу ичет эмеспи? Ошон үчүн кандай кылыш керек? Сууду кайнатып, жылытып ичиш керек. Кайнатылган суу ичиш. Ооба. Эң туура болот ошондо. Ошондой эле кыймыл аракет жасап, физкультура менен заниматься этиш керек. Иммунитетти көтөрүш керек. Дагы жашыл жемиштерди жеш керек. Чеснок, пияз дегендер бар. Жакшы, витамин С, ал жерде көп, титанциттер көп. Ошол себептерден бири ошол витамин аздыктан көп кездешет да. Витамин азайып кетсе, организм иммунитет түшүп кетиши мүмкүн. Иммунитетти көтөрүш керек. Иммунитетти көтөрүш керек. Көп жемиштерди жеп, тамактарды жеп. Ошондой эле башка оорулар да кошумча болсо,
Сиз келген пациенттерди кандай диагностика, кандай анализдерге жибересиз, кандай обследование жүрөсүз өзүңүз карагандан башка? Лабораториялык анализдерге жиберем. Общий анализ крови, общий анализ мочи, кан тапшырып, вирусту же бактерияны түрүн аныктайбыз. Канына карап. Дагы Ошо кандын показатели кайсылары көрсөтүшү мүмкүн? лейкоциттер көбөйүп кетиши мүмкүн. Мононуклеоз болгондо моноциттер же лимфоциттерди өз уровеньден өйдө болот да. Ошо жөнөкөй эле общий анализ крови ал баягы любой поликлиникадан тапшырса болот, керек болсо сиз иштеген жерден тапшырсаңыз болот. Ошол эле жерде приемго келгенде, ушундайбы? Дагы бизде эндоскоп бар. Эндоскоп аркылуу көрөбүз тамагын. Эндоскоп кандайча жардам берет көргөнгө? Ошол монитор аркылуу көрөбүз. Өзүнүн насадкалары болот атайын тамакты көргөн. Оозун ачып туруп эле сүрөткө тартып, келген бейтап өзүнүн тамагын көрө алат да. Ириңдедиби же ириңдеген жокпу, ошону көрө алабыз. Жакшы. Дагы эмнени айтып бере элеңиз? Мүмкүн мен билбеген көп нерсе бар. Үй шартында кантип эми айыл жергилерде үй шартында кантип билиш керек аны. Же үйдө болуп калса, жаш балдар көбүнчө ооруганын билбейт, айта албайт. Ошондуктан айтарым, үйдө кимдир бирөө же күйөөсү болобу, аялы болобу, баланы Апасы, атасы бир колу менен колдорун, бир колу менен башын, маңдайынан өзүнө тартып кармап турса, бир киши алдына келип, кашыктын арты менен же шпатель болсо шпатель менен тилини акырын басып, телефондун жарыгы менен көрүшү мүмкүн да, көрөт. Ал жерде кызарып калган болушу мүмкүн. Же ириңдеген маалында обязательно врачка кайрылыңыздар. Кызарып калса, үйдөн лечение алсаңыздар болот. Жакшы. Шишип кетип, аябай бири-бирине жакын болуп калса, паратонзилярный абсцесс деле болуп калышы мүмкүн. Ал кезде обязательно врачка кайрылуу керек. Жакшы, жакшы. Кандай белгилери, биринчи белгилери? Белгилери ангинаныкыбы же тонзиллиттикиби же? Биринчи өтө курч болуп келет бул оору. Дене табын көтөрүлүп, шилекей жута албай, дагы кандай дене табы көтөрүлүп, шилекей жута албай, ушундай оозунан неприятный запах чыгып, Жыттанып. Бул жана бактериальный инфекция да, же вирусный да болобу? Жок, бактериялуу тууруда оозу жыттанат. Бул ангина болгондо, Кайсы убакта кайрылышат? Тамагы ооруганда. Ооруп атат. Белгилери биринчи ушул ангинабы же тонзиллитпи же айырмалайса болобу же баарын бир кошуп эле дарылана берсе болобу? Жакшы суроо болду. Кайсыл убакта кайрылышат? Көбүнчө дене табы көтөрүлүп, шилекей жута албай атам деп келишет. Бул кезде биз пациентти көрөбүз, шыйыргып, дене табы көтөрүлүп, шилекей жута албай, же болбосо тамак асты бездери шишип, кайрыла албай келиши мүмкүн. Биз ушул учурда тамагын ачып карайбыз. Тамагы кызарып кеткен болот же ириңдеп кеткен болот. Острый период да бул. Острый тонзиллит деп коебуз. Тамагы ушу ириңдеген маалында эме болот. Ушул симптоматиканы берет. Хронический 12 формасы болсо, бул жылына 3-4 жолу ооруйт. Даже андан да көп ооруйт. Анын симптоматикасы оозунан неприятный запах чыгып, же болбосо муздак суу иче койсо эле ооруй берет. Жылына көп жолу ооруп калат. Аны биз хронический тонзиллит деп коебуз.
Ошол хронический танзилит көбүнчө ошол симптоматика менен байланыштуу да. Kimdir Muzdaqsı. oruйт көбүнчө? Ошол хронический танзилит, көнүмүш оору менен кимдер ооруйт? Кички балдарбы, чоң кишилерби, аялдарбы, эркектерби? Же айырмасы жокпу? Бул жерде айырмасы жок болуп калат. Бардыгыбыз бирдей эле ооруйбуз да бул оору мененчи. Көбүркүлөр тукум куучулайт бул ооруду эле. Ата энесиде болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан көп ооруп калат. Жаш балдар оорушу да мүмкүн. Сиз эми врачтын кеңеши катары кандайча айтат элеңиз? Мына менин неберелерим бар. Алар да мына жай мезгилинде суу ичет, мороженое жейт, балмуздакты. Ошондо кандайча ушул ооруну алдын алуу болсо болот? Мага кандайча кеңеш бере аласыз? Жакшы суроо болду. Негизи ушул муздак суу ичкен эмелер кээ бирки адамдарда иммунитети турактуу болот. Мороженое жесе болот, жаш балдар жеген жакшы бир жактан. Турактуу болуп, ошо муздак нерсеге турактуу болот. Кээ бир учурда көп ооруй менен көп ооруп, тамагы ооруй баштаса, аны сразу лечение кылыш керек. Өз кезегинде времясында лечение кылыш керек бул нерсени. Эмесе осложнениясы хронический формага өтүп кетет да. Ошондуктан хронический формасы өтүп кетпеш үчүн ошол муздак сууларды көп ичпейт. Бул өз кезегинде врач аны аныктайт. Острый периоду, хронический периоду. Аны Демек, менин неберелериме муздак суу, балмуздак, мал менен алар кадимкидей эле өзүнүн денесин чыңаш үчүн, тамагын көндүрүш үчүн ичип туруш керек, Андан тышкары деги эле бир эле андай эле эмес болсо керек. Дагы кандай кеңеш? Гимнастикабы, же кички балдар эми гимнастика жасабайт деле да. Таза абага сейилдетип. Айтмакчы, сиздин балдарыңыз барбы? Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Канча жашта? Чоңу 8-де, калганы 4-тө, анан 2-де. Эң жакшы, кут болсун. Бактылуу балдар болсун. Сиз кантип ушу балдарыңызга ден сак кылганга үйрөтөсүз, тамагы оорубасын үчүн? Алар деле айтат да, ата балмуздак алып бер деп. Кандайча ушу өзүңүз жөнүндө айтып бересизби? Өзүм жөнүндө айтып берсем, ушул танзилит мен деле жаш кезимде аябай ооручумун. Ушул танзилит мен лор врач болушумга түрткү болгон бир жактан. Аябай көп ооручумун мен. Тамагым ооруп, чыйрыгып, температурам көтөрүлүп, дене табым көтөрүлүп, бир жумалап жатып калчумун. Аябай. Кантип арылдыңыз? Эмне жардам берди ушуну айтыңыз анда? Айыкканым бул тукум куучулайт экен, апамда бар болчу. Анан врач болом деп чечип, окууга кирдим. Өзүм окууду бүткөндөн кийин иштеп жатканымда уже дос балдарым өзүмдү операция жолу менен тамак бездеримди, таңдай бездеримди алып салган больницадан. Ошентип айыгып кеткем. Танзилит азыр болсо оорубайт. Алды бездерди алдырып салгандан кийин ооруса деле муздак суу ичсем деле кычышкансыз эле өтүп кетет. Андай температура берип жатып калышым жок. Демек, ошо жана гландаларды же бездерди алып салган ушул жалгыз жолу оорубаш үчүн. Баарын алдырыш керекпи? Баарын эмес, өз кезегинде жаш балдарды танзилотомия деп коет. Бездери аябай чоң болсо, жылына 3-4 жолу ооруса, танзилотомия. Частичное удаление, жартысын алып салат бездерди. Жартысы калат да бул жакта. Өз функциясын аткара берет. Мен балдарымды кандай сактайм? Оозуну чайкатып, колуну жуудуруп, ардемкени оозуга сала бербейт балдарым. Ошо салса деле алып коюп, же болбосо тишини күндө жуудуртурам. Тишини карап турам кээде.
тишинде кариес же курт жеп койгон болсо аларды дарылатам. Ал деле өз таасирин тийгизет да. Постоянно. Ушул сиз тишинде. айткан эле кеңештер башка ата эне колдонсо болот экен да. Ооба, болот. Тишини жуудуртуруп, тамагын чайкаттырып, ошентип профилактика кылып турабыз да күндө. Алдын алып, Алдын алуу. Андан тышкары тамактын түрлөрүн берип, витаминдер жетишпесе аларды жашыл берип, жемиштерди берип, ошентип эметебиз. анткени сиздин өзүңүз апаңыз ооруса, сиз оорусаңыз, сиз балдарыңыз ооруп калышынын вероятность болушу мүмкүн бар экен да. Бар. Кээде ооруп калса, өзүм лечение кылам. Тамагына карап. Ушул тамак оорусу мейли сиз айткандай курч мүнөздөбү же хронический көнүмүш түрүндөбү, өнөкөт түрүндөбү кантип алдын алса болот? Ошонун жолдорун бир аз айтып кеттиңиз. Эгерде карабай койсо кандай күчөп кетет, кандай осложнение болот? Ошону айтып бересизби? Ушул азыр айтпадым мен жаш кезимде ооруп, уже чоңоюп калгандан кийин уже өзүмдө сездим да. Муундарым ысып, муундарым ооруганын. Анан жүрөгүм сайгылашып ооруп, ошондой анан студент кезде эми окуп көрөсүң да, окуп көрүп ушундай осложнениялары бар экен. Например, миокардит жүрөк ооруларына алып барат экен, ревматизм ооруларына алып барат экен, бөйрөктүн ооруларына алып барат экен, гломерулонефрит деген оорулар бар, ошол ооруга алып барат экен танзилит. Дагы андан сырт паратанзилярный абсцесс бар. Аябай коркунучтуу оору да. Паратанзилярный абсцесс. Ошол бездердин астында ириң чоголуп калат. Таңдай бездеринин астында ириң чоголуп калат, аны билбей калабыз биз. Өз кезегинде обязательно кайрылыш керек. Ооба. Аны биз келгенде сразу эле ириңини жарып чыгарып коебуз. Аны билбей калсак, моюн булчуңдары аркылуу ылдыйга түшүп кетет ириң. Ылдыйга түшүп, өпкөнүн жанында медиастинит деген оору бар, медиастинитке алып келет. Адам 3 күндө өлүмгө алып келиши мүмкүн. Ошондуктан кыргызча сөз бар эмеспи? Кайсыл жериң ооруса, ошол жерде жаның дегендей, тамагым ооруп атат, эчтеке эмес деп жана аптекага барып таблеткалар соруп жүрүш болбойт экен да, демек, өтө эле врачка кайрылуу керек экен. Урматтуу биздин көрөрмандар, мынакей азыркы жай мезгилинде өзгөчө мейли биздин мынакей урматтуу докторубуз айтып кеткендей, кичинекей балабы, чоң адамбы тамак оору тез кездешет. Анын түрлөрү бар экен, острый период дейт, хронический дейт. Ошо острый периоддо сөзсүз келип көрүнүш керек экен. Анткени көбүнчө билбей калат. Ал острыйбы же хроническийби кайдан билет? Же өтүшүп кеткендигинби? Анткени мен чынында эле айтам, мисалы 10 кишиден бири дагы сизге баягы острый периоддо келбейт болушса керек. Өзү барып дарыланып, кандай гана дарыларды ичип алып туруп анан эч бир жардам бербегенде анан доктурга келет. Ушул жаман адатты калтырып, эң биринчи баягы таранчыны сойсо да касапчы сойсун дегенде, биринчи ушу доктурга келиш керек, специалистке келиш керек. Сиздин кайрылууңуз барбы биздин тиги пациенттерге, биздин көрүүчүлөргө кандайча ушул тамакты оорусун, ангина, танзилитпи, фарингитпи же дагы көп нерсе бар, ооруларды алдын алуу боюнча сиз дагы бир жолу айтып кетсеңиз, анткени биздин каналыбыз негизги ушу биздин калкыбыз оорубасын деп ушул каналдын максаты негизгиси да оорубай туруп врачка келсин. Ошо кандай кеңешиңиз бар? Кеңешим өз кезегинде
ошондой курч ооруп, дени табы көтөрүлүп, тамагын шилекей жута албаганда врачка келип кайрылуусун суранам. Дагы алдын алуу бул өзүнүн кароо, гигиенаны кармаш керек. Биринчи очередде колду Тазалыкты, жууп, тазалыкты кармаш керек. Колду жууп, күндө оозду чайкап, тишин жууп, еще иммунитети аз болсо, жашыл жемиштери жеш керек, тамакты жакшы жеш керек. Андан кийин суюктук көбүрөөк ичиш керек. Суюктук дегенимде деле муздак сууду иче бербей, кайнатылган сууду ичиш керек. Андан кийин спорт менен алек болуш керек. Спорт менен алек болгондо да чуркап келип, сразу эле муздак сууду ичип албай, кичине дени табы басаңдаганда анан кайнатылган жылуураак суу ичиш керек. Дагы эмне дейм, дагы чаң аба болсо маска тагып жүрүү керек. Жайында дегеле эс алганы айылга кеткиле дешкеге барына. Таза абада Көлгө баргыла деп. стресс, витаминдерди көрүш керек. Витаминдер аз болсо витамин ичиш керек. Жашыл жемиштер аркылуу келет эми витамин. Ошол. Жакшы. Дилмурат мырза, ушул Авиценна клиникасында чекап дегенди сунуштайсыздар, баарыбызчы. Ошол чекаптын пайдасы жөнүндө мен дагы кошумча сизге айтып кетким келет. Мына сизге келгенде ошол эле тамак ооруп келгендер, мисалы деп коелу да, мисалы тамак ооруп келгенде сиз жана анализдерди назначить этем дебедиңизби? Общий анализ крови, дагы кайсын дедиңиз? Зараны тапшырганга депчи. Ошол эле анализдер башка ооруларды көрсөтүшү мүмкүн, Ошон үчүн алдын алуу үчүн ушу чекап деген бир өзүнчө бир жаңы чыккан мода кылайлы деп атасыз ушу медицинадачы. Мисалы, мен мурда да сиз келгенде айтып кеттим эле го. Туулган күнбү же бир үйдө бир жакшы бир той болуп атат дейли, юбилейби же баланы отургузуп атабы, ошондо бир белек алып барат, Ошо белектин ордуна жанагы белектин ордуна эмес, белек кылып, ошо чекапты берсе сонун болот эле деп. Анткени ден соолук баарынан кымбат, Кымбат. Ошону алып барып мынакей эжеке, байке, апа деп текшерилип коюңуз деп, Кандай дейсиз? Сиздин оюңуз кандай ошого? Чекаптар жөнүндө. Жакшы сунуш. Жакшы сунуш, ден соолукту караган эң туура деп ойлойм. Биринчи. 1 миллион акча берсе деле мен акчаны албайт элем. Ден соолугумду биринчи көрөт элем. Анткени ден соолук баарынан кымбат, Мен жакында бир өзүм тоого барганды жакшы көрөм. Мынакей ушул базар күнү тоого бардым. Ошо тоого баратсам, ошо бир жол бар да, жана Рацик деп тоосуна алып чыга турган. Ал жакта баягы чет элдик альпинисттер көп барат экен. Анан бир бала жүк көтөрүп баратат. Өзүм да ары кичинекей бала экен. Анан бул жүгүң канча десем, 25 килограмм дейт. Өзүң канча килограммсың десем, өзү бир 50 деп койду, бирок бир 40 килограммда көрүнөт, арык бала экен. Араң көтөрүп баратат. Эми эле кыйналып, анан бул эмне алып баратасың десем, товар алып баратам тиги туристтерге дейт. Кыйналып ошо тоого чыгыш деле оңой эмес да, ал жаккачы. Анан белиң ооруп калат, абайлагын, ушундан баштап белиң ооруй баштайт деп ошол как врач катары эч ким укпасын, акырын сүйлөп айтып бараттым да өзүм кеңешимдичи. Анан сурадым, ушул тапкан акчаңды эмне кыласың десем, мен атама берем. Атам жакында юбилей белгилейт дейт. Анан мен ошондо аябай капаландым. Кандай эмгек, ошо баланын эмгеги кандай. Аны жөн эле чачып салганга ошо берип атат деп ойлодум да. Сиз оюңуз кандай ошо боюнча? Туура.
ден соолукку биринчи очередде коюш керек, биринчи кезекте ден соолукка караш керек. Ден соолук болсо баары болот. Ден соолукту как көздүн карегидей сакташ керек. Эми айла жок болгондо, баягы өтүшүп кеткенде, хронический кезде сизди как врач катары кайрылышат, ошондо кандай жардам бересиз деп. Мына азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, мен оперативдүү түрдө жанагындай атайын аппарат менен алам деп. Ошол эмне аппараттын аты эмне, кандай операцияны кандай жасайсыз, кимге жасадыңыз, ошол жөнүндө айтып бересизби? Бул өнөкөт формасына өтүп кеткенден кийин жылына 2 жолдон көп ооруп калат. 3-4 жолу ооруп калат. Бул показаниясы ушундай. Көп жолу ооругандан кийин муздак суу иче бергенден кийин, муздак суу ичсе эле бат эле ооруп кала берет. Ошондой бейтаптар көп кайрылат. Дагы абсцесс менен, паратанзилярный абсцесс. Ошол паратанзилярный абсцесс менен жылына 1 жолу же 2 жолу ооругандар болот. Бул показаниясы танзилтектомияга бездерин алып салабыз капсуласы менен. Тамак бездерин алып салат. Бездерин, таңдай бездерин алып салабыз. Жаш балдарда да ошондой кездешет. Гипертрофический танзилит. Бездери шишип кетет. Жаш балдарды негизи 12 жашка чейин танзилотомия, бездерин жартысын алып салабыз. Себеби дегенде жартысын алып салгандан кийин жартысы калып калат. Ал жартысы 12 жашка чейин өз функциясын аткарыш керек. 12 жаштан өйдө уже алып салса полный капсуласы менен түбүгө чейин алып салабыз. Ал өз функциясын аткарбай калган кезде алып салса болот. Керек эмес болуп калат. Бул албасак, бул жанагындай осложненияга алып барат. Өз функциясын аткарбай калган. Фильтр функциясын аткарат да. Лишний инфекцияны өткөрүп салбаш үчүн бул бездер. Операцияны биз лазер аркылуу алып салабыз. Лазерный танзилотомия. Операциядан кийин пациентибиз поднаркозная болот. Уктатып, бездерин алып салабыз. Уктап тургандан кийин өзүн жакшы сезип, ооруйт эми 1 күн ооруйт, шилекей жута албай, ошентип ооруйт, экинчи күн өзүнө келип кетет. Жакшы болуп айыгып кетет. Дилмурат мырза, ушул операция боюнча жанагы гландыларды алып салган боюнча бул көптөн бери келаткан ыкма. Азыркы жаңы сиз айткан эндоскопту киргизди деп атасыз. Ошонун кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Эмнеси менен жакшы, ошону айтып бере аласызбы? Эндоскопический биз трубный миндалиналарды алабыз. Жаш балдарды көбүрөөк кездешет. Бул трубный миндалина. Бул кольцо Пирогова деп коет, тамакта аябай бездер көп. Жаш балдарда ошол трубный миндалина размеринен чоңоюп келет, же воспаление болуп кетет. Аны биз аденоид деп коебуз. Аденоид вегетация. Бул аппарат аденоидту биз ошол шейверный эндоскопический под контролем эндоскоп шейвер менен ошол аденоидуну талкалап бур менен алып салабыз. Азыркы кезде жасап атасызбы ушул операцияны? Ооба, жасап жатам. Кандай акыбалы? Аденотанзилотомия деп коет эндоскоп менен. Пациенттер кандайча жардам бердиңиз? Эмнеси менен жеңил экен ушул жаңы аппарат? Жеңилдиктери ошол бездерди под контролем. Мурда анча көрө албай жасачубуз, кан агып, жакшы көрө албай. Азыр таза бездерди түбүнө чейин капсуласы менен удаление кылып салабыз. Алып салабыз. Таза дедиңиз, оорубаган. Көрүп алабыз аны. Слепо алчубуз мурда. Ал азыр көрүп, дал ошол жеринден капсуласы менен же аденоидту түбүгө чейин алып салабыз. Бир да без калып калбайт. Демек, жаңы технология, жаңыча качественно, сапаттуу жасаганга жардам берет экен да, жаңы келген аппарат. Времясынан да, убактан да утабыз.
Burada көп жасаган болсок, азыр времясы аз болуп калды. Убакыт менен тез жасалат, Тез жасалат. жеңил жасалат. Ушул жасалып аткан оорулууга дагы жеңилдик болот, Ооба, мурда 1 саат жасаган болсок, азыр жарым саатта жасап салабыз. Эң жакшы. Алып салабыз. Ушул аппаратты кайсыл жерден жасап атасыңар? Кайсы эмеде иштейсиз Азыр азыркы биз кезде? туура Авиценна клиникасында жасап жатабыз. Качантан бери жасап баштадыңыз? Аппарат качан келди ушундай? Аппарат деген эмеде келди. Июнь айында келди. Июнь айында. Июнь айында келди. Ошондон баштап сиз жасап Мен баштадыңыз, баштап, Ага чейин каерден үйрөнүп жасадыңыз эле? Ага чейин мен Национальный госпиталь, Республиканский больницада иштеп Аларда бар жүргөндө. болчу ушундай аппарат. Келишкен. Ал кезде мен жасаган жок эле, мындай эле көрүп жүргөм. Үйрөнүп жүргөнсүз. Үйрөнүп жүргөм. Андан кийин Нарынга барып, Нарынская областная больницадан ошол жактан алып беришти, ал жактан жасай баштадым. Канча кишиге жасадыңыз ушул операцияны? Жалган айтпасам 50дөн өтүп калды. 50дөн өтүп калды. Жакшы. Жыйынтыгы кандай? Жыйынтыгы жакшы. Осложнение берген жок. Айтып бере аласызбы? Сапаттуу болуп Бир атат. акыркы бирөөгө жасаганыңызда айтып бере аласызбы? Кызыктуу бир пациенттериңизден. Өткөн жума бир пациентке жасадым Авиценна клиникасынан. Бүгүн кайра келип, мени ыраазычылыгын билдирип кетти. Кандай Ушул сонун? жерге чейин машина менен алып Жеткирип келип, эң жакшы. Азыр жакшы болуп калды дейт, тамагым оорубай. Көлгө барып келдим дейт, көлгө түштүм, муздак суу ичип атам азыр. Ооруган жок деп. Кандай сонун, сонун Мына болуп ушуну айтып атканда сиздин көзүңүздөн күлгүн болуп, бактылуу экениңизди көрүнүп калды. Рахмат. Дагы жолу рахмат сизге. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, оорубагыла, тамагыңарды сактагыла, тамак эле эмес, бардык денени дайыма урматтап, сыйлап, ден соолукка көңүл буруп, биздин эме айткандай, главное ден соолук дегенде дайыма ден соолукка көңүл буруп жүрүңүздөр.